Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, саат таңкы 6:30. Биз бүгүн сиздерге дал ушул саатта эл үчүн кызматка киришкен Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасында иштеген арабыздагы каармандарды тааныштырабыз. Ишканада жалпысынан штатта турган 335 жумушчубуз бар, кызматкер. Алардын ар тармакта, алардын айдоочуларды айтсак 200 айдоочу бар. Наркологдор бар, автокербин, эксплуатация өзүнчө бөлүм, диспетчерлер бар. Алардын өз жумуштары ар кандай убакытта башталат. Мисалы, наркологдорубуз эртең мененки саат 5-те келип иш баштайт. Айдоочуларыбыз ошо 5:30-да 6-да келишет. Автокербин башчыларыбыз келет ошол эле убакта эртең менен. Эксплуатация башчыбыз келет. Кечки саат ошол 9-10го чейин, 11ге чейин болуп кетет кээде иштер. Механиктерибиз бар. Мен кадрлар боюнча биякта конторада турганыбыз үчүн конторадагылар саат 8:30-дан 5:30-га чейин иш болот. Жаш курактарын айтсак, бизде чоңураак жаш улуу айдоочуларыбыз басымдуураак. Жашы кичүү деле айдоочуларыбыз бар арасында. Алар деле ошол саат 5:30-6-да келип жумуштарын башташат. Иштерине так баары. Ошо элге кызмат кылуу менен баары. Аталган ишканада кадрлар бөлүмүнүн башкы адисти болуп эмгектенген Нурзат Турсункулова белгилегендей, мында азыр айдоочулардын иши башталып, алар биринчи кезекте наркологдун көзөмөлүнөн өтүп, ишке киришүүгө уруксат алуу үчүн камынып жаткан кези. Күндүн ысыгына, кыштын ызгаарына карабай, шаарды жандандырып, күнүнө миңдеген жүргүнчүлөрдү өз дарегине жеткирген айдоочулардын бири Нурсултан Жумабаев. Ал биздин бүгүнкү каарманыбыз. Азыр бул жака басып, автобустун техникалык абалын текшеребиз. Эң биринчи келип элек ошо автобустун техникалык абалын текшерип, анан бияктан өчүрөт менен чыгып кете беребиз линияга. Биздики биринчи бул жактан чыккандан кийин конечныйга барабыз да. Конечныйдан башталат. Ар кимдики өзүнүкү жазылган боюнча, меники паспорт столдон жазылган. Калган ак тилектен жазылат. 43-түн линиясы ошо ак тилектен паспорт столго болгон үчүн биздики меники ак тилек паспорт столго жазылыптыр. Паспорт столго барабыз азыр. Келгенден кийин ошо өзүбүздүн автобустун немеси бар, эшик ачылат. Келип эле бияктан автобусту жүргүзөбүз. Биздин жашоо ушул менен башталат бир күндүк. Элдин кызматында бир сыйра карап коебуз, эми кечинде кандай неме болот, кандай жок. Всё, баары жайында. Солярочный болгон үчүн, солярка да бул. Кичине кызытыш керек буну. Кичине туруш керек. Анан воздух да толуш керек. Бияқта көрсөтүп турат өзү. Азыр гараждан чыгып паспорт столго барабыз. Ага чейин заправкага кирип чыгышыбыз керек. Биздин убактыбыз бар, 7:20-да башташым керек да. Ага чейин заправканы кылабыз.
Каарманыбыз бул жумушту аркалап келе жатканына 1 жылдын жүзү болгон. Буга чейин ал миграцияда жүрүп 4 жыл аралыгында коомдук транспортты башкарып иштегенин айтат. Мен спесим инженер энергетик да. Анан бул иште башта Москвада иш кылгам. Москвада айдагам. Москвада 4 жыл айдадым окшойт. Анан мен семья менен Москвада жүрө бербей, бул жакта ата-эне менен, семья менен, үй бүлө менен Кыргызстанда эле болайын деп бул жака келип, жаңы автобустар келди дегенинен бул жака иштеп калдыңыз. бул жакта иштеп калдым. Өзү негизи эң биринчи рейс саат качада чыгат? Эң биринчи рейс бул жерден 6:45-6:50 жылат да. Будный күндөрү 6:45, анан суббота, воскресенье күндөрү 6:50 жылат. 6:50. А түнкү саат канчада токтойт? Түнкү саат где-то 10-до барабыз да, 10-до гаражга киребиз. Эң акыркы рейс ошо 10-до кирет гаражга. Ага чейин ошо элдин кызматында. Демек, сиздер күнүнө жалпы эсеп менен 14-15 сааттап, элге кызмат кыласыздар. Элге кызмат кылам. Сиз канчада жылдыңыз? Айдоочулук иши жөнөкөй көрүнгөнү менен чоң жоопкерчиликти талап кылат. Ар бир жүргүнчүнүн коопсуздугу анын колунда. Каарманыбыз үчүн жол кыймыл эрежелерин так сактоо, эл менен сылык мамиле кылуу күнүмдүк адатка айланып кеткен. Мага жаккан тарабы мен эл менен иштешти жакшы көрөм да. Эл менен иштешти жагат мага ошон үчүн. Анан кээ биркилери мындай нервтенбейсиңби, кандай болот? Элдин немесин билиш керек да. Кандай сүйлөшүштү билиш керек. Эл менен сүйлөшүштү. Эл менен мамиле кылышты билиш керек. Кээ биркилер бар, жана айтмакчы, жини келип, же настроениясы жок чыкса, алардын настроениясын көтөргөнгө аракет кылабыз. Демек, эл менен иштешүү сизге жагат. Ал эми ишиңиздин кыйынчылык тарабы сиз үчүн? Кыйынчылык тарабы мага уйку азыраак болгону кыйынчылыкта. Уйку азыраак болгону. Ошо анан выходной күн алганда где-то бир 1-2 чейин уктап кое берем да. Кече дагы ошон кече дем алып канчада 12-де турдум да. Негизи чарчоо болбойбу? Мен Рулда көп жүргөндө. Рулда билбейм, мага жагат өзүмө. Сизге билинбейт. Мага билинбейт. Кандай десем, башында чарчайт элем, наркы Исузу немелер бар эле, мындан биринчи келген. Ошолорда чарчоочумун, ал неге дегенде механик болчу. Биздики автомат азыр. Автомат жакшы. Мында чарчоо азыраак, Мына газ, тормоз и всё. Тыйындарды мен кечинде эле даярдап койгом 10 сом, 5 сомдук кылыпчы. Мен кассам ушул да. Кээ биркилердики кассасы баягындай болот мына жерде. Мен мага өзүмө удобный кылып алгам. Могу ыздаштарды даярдайбыз үчүн. Эртеме майдалатып алдым эле. Анан чоң акча болсо, чоң акчаны башка жактан майдалайбыз. Башка чөнтөктөрдө коюм. Эртеме демек ушинтип даярдап. Даярдап көрүп алабыз. Но биздин убакыт болду ушу 7-ден 20 өткөндө мен убактым келип, жылдык ишибизди баштадык. Демек азыр таң эрте сизди аялдамада күтүп турган, мектепке шашып жаткан, ошол эле ишине шашып жаткан адамдарды өз дарегине жеткирүүгө жолго түштүк. Кызыл жанды бул жактан. Биздин светофор азыр иштебейт да. Даже кызылда сагда ошого бияктан карап чыга беребиз.
остановкалардын, аялдамалардын аралыгы узак болгон үчүн анча мынча жерге токтобой коюшка аргабыз жок, токтошубуз керек да. Токтоп адамдарды алышыбыз керек. Аралыгы узак болгон жерлерге гана, айтайын дегеним болбосо жүргүнчүлөрдүн арасында аялдама 2 кадам калганда деле токтоп коймокчу дегендер болот да. Ооба. Эми өздөрү деле жакшы билет. Кандай десем, токтобой эле аялдамадан токтойбуз, бизди жаман көрөт да ошондо да. Бизди жаман көрөт, ошонун айынан нерв болобуз. Ошого мен көбүнчө нерв болгонго аракет кылам. Ойлонобуз дейм. Адамдардын, пассажирлардын жакшылары чыксын деп ниет кылабыз. Ато баягы үйүнөн манайы жок чыккандар бизден чыгарат да, баягы эле водитель алардын манайын түшүргөндөй кылып. Эртең менен бир ушинтип да тилеп каласыздар. Элибиздин манайы жакшы болсун. Элибиздин манайы жакшы болсун деп тиленебиз ушу. Жүргүнчүлөрдүн арасында болот да кээде жол акын төлөбөй түшүп кеткендерчи. Ооба, болот. Өзүм деле мисалы ушундай келгенде остановкаларда эки жакты тең ачып коебуз да. Ошондо артынан түшүп кеткендер көп эле болот. Ушунда көрүнбөй калат да, өзү остановкадан турбайт. Аларга сиздин реакцияңыз кандай болот? Эми кээде кыйкырсаң угат, анан келип төлөшөт. Анан кээде унчукпай деле коймун. Эми өздөрүнүн совести болбосо кыйын да. Өздөрү бергиси келбесечи. Ачып койгондон кийин аркасынан түшүп, кайра алдына келип төлөгөндөр көп. Эми көбүнчө жаш балдарды артынан түшкөндөр, аларга эми артынан куумак белек. Көбүнчөсү унчукпай эле каласыздар. Көбүнчөсү унчукпай эле калабыз. Карточкаңызды көрсөтсөңүз? Карточкасы льготная карта деп коет, пенсионерлер алат. Анан майыптыгы бар, биринчи топтогу майып, экинчи топтогу майыптагы алат. Бул боюнча дагы информация берип кетсем. Мен азыр деле ишке кеттим азыр. Айлык аласыз, пенсия аласыз? Айлыкты алам, пенсияды да алам. Кудай шүгүр. Биз только айлык алабыз да. Пенсия албайбыз да. Ошо жетем да. Мейлиби? Жок, сиз го өзүңүзгө иштетесиз, бала чакаңыз чоңоюп калган. Ооба да. Биз болсо ата-энебиз бар, бала чака бар. Кичинекей балдар бар. Болду. Биздин адамдар дагы немеге чыгып алып, остановкадан чыгып алып турушат да, ошо остановканын ичинде турушпайт да. Ошо турса, остановканын ичинде турса жакшы болот да, жол эрежесин сактап, биз дагы чекерек токтойбуз да. Күнүнө шаар тургундарын 14 саат бою өз дарегине жеткирип эмгектенип келе жаткан каарманыбыздын айтымында, кээде алардын арасындагы адамдарды таанып билип, айтырбай эле дарегине түшүрүп койгон учурлар болот. Өзүм билип эле токтой берейин деп токтойм. Анан баягындай бир-эки немелер бар, ак тилектин өзүндө тааныштар бар, ушул жерде каттамда жүрүп тааныш болуп калганбыз. Аларды үйүнүн өзүнөн эле токтоп койгом. Эми ак тилектин ичинде неме жок да, остановка жок. Үйүнүн алдынан токтоп койсом, чүйүнүп калышат. Демек, азыр тааныш болуп калган жүргүнчүлөр да бар, Тааныш болуп калган жүргүнчүлөр даже көп эле болуп калды ак тилектин ичиндечи. Көбүнчөсү ошол тарапта.
Жок, остановкадан түшөбүз. Бул жерде центральный немеде. Остановкадан түшөбүз. Эртерээк чыгыш керек. Эртерээк чыгыш керек. Жок, жакын эле. 2 минут разница болуп калат. Биздин жумуш элдин кызматын кылуу эми. Мен деле өзүм эл менен кызматташканды жакшы көрүм. Ошон үчүн иштеп жүрөм. Кээ бирде ошол элдин кызматын кылып жүрүп негатив сөздөрдү көбүрөөк угуп калабыз. Ага да карай мындай неме кылган көңүл бурбашка аракет кылабыз, көңүл түшүрбөшкөчү. Азыр бурулуп туруп токтойм ба? Ар ким өзүнө жаккан үчүн кылат да. Жакпаса кээ бир киши кетип калат. Бирөөнө мынакей. Кээ бир киши чыдап иштейт. Мага жагат экен, мен өзүм иштеп жүрөм. На сдача. Ар күнү миңдеген адамдардын өз дарегине коопсуз жетип алышы үчүн өбөлгө түзгөн мындай каармандар көпчүлүктүн арасында көрүнбөйт. Бирок алардын эмгеги бизге жашоонун кыймылын тартуулайт.